Түшкү асмандын кирүүсү. Ким түшүндө асманга көтөрүлсө жана ага кирсе, анда анын чечмелөөсү ал шейиттик даражаны табат. Кыл көпүрөдөн өтүп кетет. Дүйнөдө урмат сыйга жетет жана эл арасында ал тууралуу жакшы нерселер жайылат. Ал эми ким түшүндө өзү асманга кирсе, бирок ага көтөрүлбөсө, анда ал мындайча чечмеленет. Ал алгач урмат сыйга жетет дүйнөдө, соң ал шейит болот. Күн. Ким түшүндө күн көрсө, анда ал байлык болот. Ким эгерде ата-энесинин бирөөсү менен күндү толук кармаганын түшүндө көрсө, анда ал күндүн канча бөлүгүн кармаган болсо, анда ал ошончо байлыкка ээ болот. Эгер ал күн таза болсо жана шоолалуу болсо, ким эгер күндүн нуру сыяктуу кайсы бир нерсени көрсө, анын шооласы аны караган адамдарга түшсө, анда ал өтө чоң байлыкка жана бийликке ээ болот. Ким түшүндө күндү нурсуз, өзгөргөн жана кемчиликтүү абалда көрсө, анда бул кемчилик өзгөрүү анын байлыгында же бийлигинде болот же ата-энесинде болот. Бирок эгер анын түшүндө байлыгында өзгөрүү боло турган эч кандай далалат болбосо, анда ата-энесинин бирөөсүндө өзгөрүү болот. Эгер кимдир бирөө түшүндө күн менен урушуп жаткан болсо, анда анын байлыгында уруш болот же анын ата-энеси менен кимдир бирөө урушат. Эгер ким түшүндө күн өзгөчө анын үйүнө чыкканын көрсө, анда эгер ал үйлөнө элек болсо, ал үйлөнөт. Эгер үйлөнгөн болсо, анда падыша тараптан ага өтө чоң урмат сый берилет. Ким түшүндө булут же башка нерсе күндү тосуп калганын көрсө, анда ал бир оору болот же анын байлыгына же ата-энесине байланышкан кам пикир болот. Икая. Bir kişi Cafer Sadık rahmatulloh aleyhi'ye kelip mınday dedi. Men түшүмдө күндү денеме чыгып жатканын көрдүм dedi. Ошондо ал падыша тараптан чоң урмат сый жана өтө чоң иш табасың. Аны менен кошо байлык да берилет dedi. Башка бирөө келип, ага күн менин буттарым тараптан чыкты dedi. Ошондо ал падыша тараптан сенин бутуң жеткен жерге чейин жашоодо буудай, курма жана жерден өндүрүлгөн нерселер берилет. Сен ал нерселерден абдан көп пайдаланасың деп чечмеледи.